COVID-19'га каршы Кытай өлкөсүнүн Sinopharm компаниясы чыгарган Veracil вакцинасын эмдөө Ош шаарында башталды. Алгачкы этапта медицина кызматкерлери алса, экинчи кезекте жашы улгайган жарандар 65 жаштан жогорку Ош шаарынын жашоочулары алышат. Вакцинаны 18 жашка чыга элек, кош бойлуу жана COVID менен 6 ай аралыгында ооруган жарандарга сайылбайт. Вакцинациялоо процессинде алгач макулдук баракчасы толтуруп кийинки баскычка өтөт. Азыркы күндө 3 форма бар. Опросник сурайбыз. Ала турган эмени, пациентти баарын сурап чыгабыз. Анан кийин анын бир сыйра карап чыгабыз. Бар состояниясын, баарын сурай турган баарын сурайбыз. Анан форма дегени бар. Форманы толтурабыз. Бул форма вакцинала турган гражданинде эмеси, макулдугу. Ошону да толтуруп беребиз. Биринчи этапта вакцина тез жардамда кызыл зонада иштеген оорулар менен түздөн-түз байланышта болчу медиктерге сайылат. Медработниктер, медицина кызматкерлерин алабыз деп сүйлөшкөнбүз. Андан кийин медициналык кызматкерлердин арасынан скорый помощь, инфекционный больницада иштегендер, ким контактта болуп көпчүлүк адамдардын иштегендердин баарына саябыз медработниктерге. Андан кийин 65 жаштан жогоркуларга, мугалимдер, органда иштеген адамдар баары ушулар сайылат. Эмдөө 25-28 күндүн аралык менен 2 этапта жасалат. Вакцинаны каалоочулар гана алары айтылган. 600 дана вакцина Ош шаарына келди. 150 000 дана вакцина жалпы 75 000 кыргызстандыктардын эмдөөдөн өтүшү тууралуу алдын ала маалыматтар айтылууда. Спутник Россиялык вакцинасы менен дагы келишимдер түзүлүп, регистрациядан өткөн Кыргызстандан Спутник российский вакцинасы да келиши күтүлүүдө. Биздин мамлекет өлкөнүн жетекчилери бүт бардык вакцина чыгарган мамлекеттер менен азыркы убакта переговорлорду жүргүзүп жатат. Келишим менен бизге таркатып беришет. Азырынча ошо 600 дозаны биз 300 дозасын номер 1 үй бүлөк дарыгерлер тобуна жана 300 дозасын 10-чу үй бүлөк дарыгерлер тобуна бөлүп бердик. Бул этапта Кытайдын Sinopharm вакцинасы пайдаланылат. Бул препаратты Кытай, Бириккен Араб Эмирлиги, Туркия, Өзбекстан, Бахрейн сыяктуу 65 мамлекетте 12 миллион киши алган. Аны 2-8 градус жылуулукта 3 жылга чейин сактоого болот. Калк арасында вакцина тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылчылыгы бар. Бул ыктыярдуу түрдө, эч бир мажбурлоо болбойт. Бул вакцинация бардык эле дары-дармектерде өзүнө жараша ушундай терс таасирлери бар. Кайсы бир дары-дармектин кагазын алып карасаңыздар деле, анын бардыгынын терс таасирлери бар. Ошол катары эле бул вакцинацияда деле ошондой терс жактары болушу мүмкүн. Эми бул түшүндүрүү иштери биринчи орунда жанагы биз киргенде эле дарыгерлер кабыл алып атат, ошол жерде атайын анкетаны толтуруп жатышат. Ал анкетада ошол келген бейтап эмне оору менен ооруйт, эмнелерге реакциясы бар, кандай коркунучтар болушу мүмкүн, ошону анкетанын негизинде эле алар байкап, ошол жерден алыш керек же албаш керек экенин өздөрү айтып аныктап беришет. Бүгүнкү күндө Ош шаарына 600 дана вакцина келген. Ал эми Кыргызстан боюнча 150 000 дана вакцина сайылууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.